Ардактуу замандаштар, жаңы сааттын алкагында барыңыздарға Котман таң жана дагы буюрса ушул метрден баштап Котман күнгө алып кетели. Себеп дегенде достор айта кетели, биз менен таң тосуңуздар, эң башкысы кызыктуу маалыматтар, кызыктуу маектер сиздерди алдыда күтөт. Айта кетели, бүгүнкү биздин темабыз төмөндөгүдөй маданият кызматкерлеринин күнү. Анықтан буюрса алдыңкы мүнөттөрдөгү биз ушул биздин кыргыз эстрада жылдыздарын аябай алдын катарын токтогон биздин чырайлуу эжекебиз менен өзгөчө маек болмокчу. Андыктан алдыдырөөк мен кезекти сага узатайын дагы тааныштырып өтө берели. Бүгүн биздин куттоос жабызан орун алган, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өзгөчө ырчы актриса, аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова эжекебиз бүгүн бизге келип калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Алгач сиздердин мынакей маданият нысандарынын майрам менен куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Мен да учурдан пайдаланып, барыңыздарга Кутман таң тилеп, жана ошондой эле бизди ушул көгүлтүр экрандан карап жаткан жалпы Кыргызстандагы маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Бар болуңуздар, барыңыздарга жалпылап айтканда чыгармачылык эргүү каалаймын. Эң сонун. Анан бүгүнкү таң өзгөчө болуш керек, себеби бүгүн сиздердин кесиптик майрамыңыздар. Ооба. Таңды кантип тостуңуз бүгүн? Таңды бүгүн негизинен аябай жакшы болду. Эртең менен туруп эле даярданып, сиздердин куттуу студияңыздарга чуркап келип калдым. Буюрса студиядан чыккандан кийин жолдошумду куттуктап, анан ошондой эле өзүбүздүн кесиптештерди, жакын көргөн жалпы сыналаш, ошол жалпы маданият өнөр тармагындагыларды куттуктайбыз го деп ойлоп атам. Сиздерге келатканда жолдо интернет булактарымда ошол майрамыңыздар менен деп сүрөттөр менен бөлүштүм, куттуктадым колдон келишинче. Эми биздин чыгармачылык жамаат бар эмес го, көп уктайбыз. Азыр уктап жатса керек, ошондуктан дагы азыр ойлонушат жеттен. Ошондуктан бүгүн биз үчүн абдан шаңдуу күн болсо керек деп ойлойм да. Кечээ буюрса ички иштер кызматкерлеринин майрамы болду. Өтүп кетсе деле ушул биздин мекен сакчылар, ички иштер кызматкерлерин да майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзгөчө бүгүнкү өнөр адамдары майрам дагы бир жолу кут болсун. Эң сонун. Биз да жаңы айтып атканбыз, бизде кыргыз элибизде күндө майрам, жакшылыктар көп болсун деп. Кечээ күнү биздин тартип сакчыларынын майрамы болсо, бүгүн маданият нысандарынын майрамы. Эртең сиздер таңды жакшы тоссоңуздар, сиздер үчүн деле майрам деле. Туура айтасыз. Анан чу дегенде эле баягы эки адам көрүшкөндө чыгармачылык инсандар келгенде эле биз сиздин өнөр сериңизде чыгармачылык чөйрөдө кандай жаңылыктарыңыз бар деген суроодон баштайбыз. Ооба, туура айтасыз. Акыркы жаңылыктар абдан көп. Жаңылыктар бир чоң жаңылыгыбыз ошол өзүңүздөр билесиздер, мен Султан Ибраев атындагы Улуттук кыргыз драма театрында актриса болуп эмгектенем. Ал жакта аябай чоң спектакль койдук. Илек деген автору Султан Раев. Муну биз кече 25-26 күнү чоң премьера жасаганбыз. Аябай ушул студенттер айрыкча көп келишти. Басымдуу бөлүгү көрүп, ар бир инсан бул чыныгы турмуштан алган окуя да. Аябай жүрөктөрүнө жакын алып, ушундай бир сонун көз жаш болуп, мындай жакшы кабыл алган билинет да. Анан спектакль бүткөндөн кийин ошончолук катуу кол чабуулар, ошондо элге жакканын же жакпаганын билсе болот да. Абдан жакшы кабыл алды, абдан сыймыктандык. Биз мен жана Султан Кулбаев деген да биздин мыкты актер бар. Экөөбүз башкы ролду ойнодук. Анан буюрса бул спектакль бир эле Ошто эмес, буюрса Кыргызстандын көп жеринде, анан чет өлкөгө чыга турган дагы ушундай фестивалга бара турган абдан сапаты жакшы, жогорку деңгээлде коюлду десем жаңылышпайм. Ал эми өзүмдүн жеке ырчылык тармагымды дагы буюрса жакында дагы жаңырлар менен тогутталгалы турат. Жаша кыргыз элим деген патриоттук темадагы ырч жаздым. Анан Каникер Алиеванын мага ошол экөөүн белек кылган болчу, бери сүрөттөгү сүйкүмдүү жан, буюрса ырдап берем. Андан башка дагы Оба эсте деген бир ушундай лирикалык сүйүү жөнүндөгү чыгарма. Мына ошону дагы даярдап, студенттер күнүнө Жолдошбек Мажанов агайыбыздын студенттик күндөрүн даярдап, ушундай эми тыным жок да, дайыма чыгармачылыктан эмнени ырдасам, үнүм эмне келет, качан концерт берсем, кандай көйнөк кийсем, айтор ушул чыгармачылык менен эле изденүү жана издеп жүргөн маалым. Жакшы. Ал эми мен мындай бир суроо узатайынчы. Негизинен маданият бул латын сөзүнөн которгондо тарбиялануу деген түшүнөр экен да. Айтыңызчы, ошол сиз маданият кызматкери болуп эмгектенип баштадыңыз. Негизи алгач чыгармачылыкка аттанганда, албетте ал кездеги Самара башка.
азыркы кездеги Самара башка. Айтыңызчы, ушул сиз өзүңүздөн мынакей кандай тарбия алдыңыз? Жана дагы өзүңүздөн улуу муунду атактуу инсандардан кандай өзгөчөлөрдөн акыл насааттарды сөздөр алып, ушул өзүңүздүн негизи эле кандай жака бурдуңуз деп айтсак? Туура айтасыз, бул жашоодо билгенибизден билбегенибиз абдан көп да. Албетте ошол өнөр тармагына аралашып, маданият кызматкерлери менен жүргөнүмө абдан сыймыктанам. Ар бир өнөр адамдары, маданият кызматкерлери булар өтө жүрөгү таза, назик, аруу, ушундай бир башкача жандар болот да, табиятынанчы. Анан ошол ар бир инсан менен баарлашканда ошолордун улууларга урмат деп коебузга, урмат кылып дайыма келсе эжекелердин сумкасын көтөрүп, чачпагын көтөрүп, артынан эжекелеп жүрөбүз, батасын алабыз дегендей, ар бир инсандын жакшы тармагын алганга аракет кылам. Дагы эле жогоруда айткандай, билгенибизден билбегенибиз абдан көп. Бул айтылат го, жашоо өзү чоң сыноо, жашоо өзү чоң турмуш, өзү чоң университет депчи. Бизди турмуш күн сайын окутат, күн сайын үйрөтөт. Ошондуктан дагы деле окуп, дагы деле ошол өнөр адамдары менен аралашып, бир эле өнөр адамдары эмес, ошол жашоодо ким эле болсо, ошо менен сүйлөшкөндө ар бир адамдын өзүнүн жакшы сапаты болот да. Мындай идеалдуу адам жок дейбиз, ар кимибиздин деле мүнөзүбүз бар, бирок ошого карабастан ар бир адам өзүнчө уникалдуу да. Ошо менен сүйлөшкөндө ошонун жакшы тармактарын алганга аракет кылам. Жана дагы ушунун артынан бир биздин темабызга эле мондо өзгөчө бир тиешелүү да суроо болсун. Айтыңызчы, Самара эжеке, ушул көбүрөөк эсен биз билебиз, жанагындай элдин арасында мынакей кызматта жүрөсүз ар дайым. Ар кандай эл менен жолугасыз? Ооба, туура айтасыз. Айталы, мисалы, албетте 5 кол тең эмес, көбүрөөк эсен кимдир бирөө сизге мындай ыраазычылык билдирет, кимдир бирөө керки учурларда Самара сен мындай бир аз катачылыгың бар эле, ушул үстүндө иштеп койсоң деген сөздөр болот да. Бул деген ошондо айтыңызчы, ошолорду албетте ар бир адамдын өзүн дагы элге тартуулуу маданият болуш керек. Ошондон улам сиз айтыңызчы өзүңүзгө ошондой оң жактагы жанагы терс жактагы пикирлерди кандай кабыл аласыз? Ал жагынан Самара эжекебиз эң алдыда турса, себеби аябай ошончо баягы сөз болбосун өзүнүн аракети менен азыркы таптайырчылардын сап башына туруп келесиз. Жок, рахмат. Негизинен сын болгон жерде демек жашоо бар, демек өсүү бар. Мен баягыдай өтө мактап кетсе же жамандап кетсе, мен такыр терикпейм. Мени мактап кетсе деле мен аябай таң калып калам да, бир нерсени туура эмес кылып атам го депчи. Себеби өтө ашыкча мактагандан деле коркуш керек. Ашыкча критика болгондон деле эч качан коркпош керек. Демек эң башкысы адамды сүйлөбөй койгондон коркуш керек да. Мени сүйлөп, критикалап, мактап, ушундай жамандап, ар тараптан эме кылып атса, демек мен тирүүмүн деген сөз да. Баягы сөз бар го, баягы ошол дүйнөнүн бир атактуу ырчысына деле ушундай, сизди аябай ушундай ар тараптан жазып жамандап атат десе, ошолорго рахмат деп койгула, жаза берсин деп. Ал деген сыңарындай, демек биз тирүүбүз. Мен сындарды туура кабыл алам. Эгер сын орундуу болсо, анан оруну жок эле өз эчтекени кыйратпай эле бирөөлөрдү отуруп алып сынай берет го. Аларга деле унчукпайм менчи, аларга деле чоң рахмат дейм. Анткени ошончо убактысын бөлүп, мени сүрөттөрүмдү интернеттен баягындай клиптеримди көрүп дегеле мага убактысын коротконго деле мен өзүнчө ыраазы болом да. Ошондуктан ушул мага калып айтканга деле, сын пикир айткан көрөрмандарыма деле баарыңыздарга рахмат. Мен баарыңыздарды сыйлаймын демекчимин. Мынакей Долтурбек, анан дагы сиз мынакей бир жак карасаңыз Бишкекте, бир карасаң Ошто, анан театрда кайра жасырыш, клип тартыш керек. Баарына убакытты кантип жетиштиресиз? Өзүңүз менимче продюсер жок, өзүңүз чыккан катары билебиз, ошондуктан убакытты кантип бөлүштүрөсүз? Убакытты чындыгында эч ким жакшы бөлүштүрө албайт. Мен деле жетишпейм, баягындай өзүм кээде уктап, баягындай кичине жалкоолугум тутуп калганда, өзүмдү өзүм уушуп калам да. Бизде азыр эң көп колубузду байлаган интернет булактары да. Инстаграмга кирем, Фейсбукка кирем, анан сүрөт киргизип, антип мынтип эле 1 саат, 2 саатым жок болуп калат. Анан ушудан көрө отуруп алып ойлоном, ушул интернет булактары бизге вампир болду депчи, жөн эле биздин убактыбызды алат депчи. Бирок антейин десең, жашоонун агымы ушуга баратат да. Ал эми убакытты туура бөлүштүргөнгө дайыма аракет кылам, шашып жүрөм. Дагы жетишкенден жетишпеген нерселер көп. Баягындай ар бир ошол саатым, убактым текке кетпесе экен деп
тилейм да. Буюрса ошол жашыңда көр менетти, ошол карылыгыңда баягы дөөлөттү көрөсүң дейт го. Мен ошондой принцип менен жүрөм. Буюрса ошол жаш кезде аракет кылып, ийгилик кылып, ушундай элдин кызы болуп, баягындай көп жакшы нерселерди жашасам, мен ойлойм, ошол карыган кезимде Кудайым ошонун сыйын урматын, ошонун сый урматын, буюрса элүүбүзгө дагы балдарыма, үй бүлөмө, кайын журтума дагы ошол биздин апабыз ушундай эмгектерди кылган экен биздин кызыбыз деп, ушундай артынан жакшы сөздөр болсо экен деп эле тилеп, ниет кылып эмгектенип келем. Жакшы. Анан дагы буга чейин жогоруда айта кеттиңиз, биз дагы ошол жалпы телевизияларга да маалым, ошол элек драмасы коюлган да. Билесизби, Самарчу, ошол көбүрөөк эсен бизде тилекке каршы чындыгын айтыш керек, театр азыркы учурда араң мынакей өз кадамдарын алып таштай келатат. Бирок бул жакшы эле көрүнүш. Себеп дегенде өзүңүз билгендей эле ар бир көбүрөөк эсен ошол элдин маданиятын көбүрөөк эсен биринчи орунда жанагы элдин жанагы китеп окугандыгы, театрга баргандыгы аркылуу билсе болот экен. Бизде тескерисинче той. Жана дагы ошол айтарым, ошол сиз мынакей койгон драмалар аркылуу биздин элге көбүрөөк эсен жаштарга мындай таасир тийгизе алабызбы? Аларды ойлондуруп, бир ойго салып. Албетте. Мен өзүм ушул театрда эмгектенген адам катары бул бир чоң спектакль, чоң бул өзүнчө тарыхта ошончо чоң китепти же ошончо болгон чоң том китептерди бир саат, 2 сааттын ичинде адамдын мээсине куюп коет да. Мен ошого өзүм күбөмүн, ошондуктан ошол театр дүйнөсүнө азгырылып, ошол театрды сүйүп дагы эле жүрөм да. Ошол өнөрдү тандап, мен ойлойм, буюрса азыркы күнгө театрдын көрүүчүлөрү абдан арбып, театр сүйүүчүлөрү кайрадан жанданып атат да. Бир учурлары ушундай театрларга билет жок, ушундай бир ажиотаж болгон учурлар болгон дейт. Биз кичинекей кездечи, азыр болсо бир аз ортодо бардыгы турмуш тиричиликке байланыштуу да, элдерибиздин көңүлү может мүмкүн башка жака кетти. Бирок азыр Кудайыма шүгүр, биз койгон спектакльдерди аябай барган сайын эл келип көрүп, мисалы ал барып досуна айтат, туугандарына айтат, ушинтип абдан көп келип жатат да. Андыктан ушул бизди көрүп жаткан ата-энелерге кайрылгым келет. Балдарыңыздарды өзүңүздөр кошулуп театрга келиңиздер. Театр бул ошол эзелден айтылып келет. Жан дүйнөнү агартуучу ордо деп. Ошондуктан келиңиздер, жан дүйнөңүздөрдү тазартып, сонун бир спектакльдерди, сонун бир окуяларды көрүп кетиңиздер. Эң сонун. Анан да ар бир чыгармачыл инсан жыл аягында мен ушул жылдын ичинде кандай эмгектер жасадым, кандай ийгиликтерге жетиштим деп жыйынтык чыгарат экен. Буюрса биз жакынкы 1-2 айдын ичинде 2018 аттайбыз. Ооба, туура. Сиз 2017 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Кандай алдыга койгон максаттарга жетпей калдыңыз? 17 жылга дагы чоң пландарды койгом. Буюрса дагы 2 айдай убакыт бар. Ошол бүтпөгөн клиптерим, ырларым буюрса ошолор бүтөт. Анан дагы жакшы жактары деле көп нерселер болду. Шүгүр дейм, миң мертебе. Андан дагы эң башкысы ошол 31 августта эгемендүүлүк майрамыбызда биздин ошол ажообуз Алмазбек Шаршенович бир өзгөчө белек кылып, ошол өнөр адамда деги эле ар бир кесиптин өзүндө ошо ийгилик жараткандарга сыйлоо аземин кылып, ошол жерде мен дагы арасында болдум. Албетте ошондой жаштарды колдогон биздин ошол президентибизге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Биз дагы муну стимул катары, аванс катары кабыл алабыз. Албетте муну иштейбиз. Ошол өмүрүбүздүн аягына чейин ошол кыргыз элибиз, жерибиз, кыргыз маданияты деп кызмат кылабыз деп ойлойм буюрса. Андыктан ошол эң башкысы чоң сыйлыктарымдын бири бул ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам алганым болсо керек. Куттуктайбыз. Азамат. Келиңиздер, кызманыштар. Азыр дагы биз ушул айта кетели, биздин эксклюзив түрүндө бүгүнкү биздин студиядан жалпы сиздерге телекөрүүчүлөргө буюрса биздин дагы коногубуз эң жакшы таң атылып музыкалдуу ырдысты белек катары сиздерге сунуштайт. Бирок ага чейин айта кетейин, алдыда бизде бир өзгөчө дагы музыкалдуу клип, ага баарыбыз көңүл салалы, андан соң улантабыз. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, караңыздарчы. Биз убада бергендей эле чындыгында айта кетсек, бүгүн маданият кызматкерлери күнүнө карата эксклюзив түрүндө биздин студиябыздан биздин коногубуздан эң сонун жагымдуу ыр белек биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө арналат. Андыктан жакын туруңуздар, ыр кезеки Самара Каримова эжекебизден.
Ардактуу замандаштар, жаңы сааттын алкагында барыңыздар Котман таң жана дагы буюрса ушул метрден баштап Котман күнгө алып кетели. Себеп дегенде достор айта кетели, биз менен таң тосуңуздар. Эң башкысы кызыктуу маалыматтар, кызыктуу маектер сиздерди алдыда күтөт. Айта кетели, бүгүнкү биздин темабыз төмөндөгүдөй маданият кызматкерлеринин күнү. Анықтан буюрса алдыңкы мүнөттөрдөгү биз ушул биздин кыргыз эстрада жылдыздарын аябай алдын катарын токтогон биздин чырайлуу эжекебиз менен өзгөчө маек болмокчу. Андыктан алдыдырөөк мен кезекти сага узатайын дагы тааныштырып өтө берели Мазик. Бүгүн биздин куттоос жазылган орун алган, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өзгөчө ырчы актриса, аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова эжекебиз бүгүн бизге келип калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Алгач сиздердин мынакей маданият нысандарын майрам менен куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Мен да учурдан пайдаланып, барыңыздарга кутман таң тилеп, жана ошондой эле бизди ушул көгүлтүр экрандан карап жаткан жалпы Кыргызстандагы маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Бар болуңуздар, барыңыздарга жалпылап айтканда чыгармачылык эргүү каалаймын. Эң сонун. Анан бүгүнкү таң өзгөчө болуш керек, себеби бүгүн сиздердин кесиптик майрамыңыздар. Ооба. Таңды кантип тостуңуз бүгүн? Таңды бүгүн негизинен аябай жакшы болду. Эртең менен туруп эле даярданып, сиздердин куттуу студияңыздарга чуркап келип калдым. Буюрса студиядан чыккандан кийин жолдошумду куттуктап, анан ошондой эле өзүбүздүн кесиптештерди, жакын көргөн жалпы сыналаш, ошол жалпы маданият өнөр тармагындагыларды куттуктайбыз го деп ойлоп атам. Сиздерге келатканда жолдо интернет булактарымда ошол майрамыңыздар менен деп сүрөттөр менен бөлүштүм, куттуктадым колдон келишинче. Эми биздин чыгармачылык жамаат бар эмес го, көп уктайбыз. Азыр уктап жатса керек, ошондуктан дагы азыр ойлонушат жеттен. Ошондуктан бүгүн биз үчүн абдан шаңдуу күн болсо керек деп ойлойм да. Кечээ буюрса ички иштер кызматкерлеринин майрамы болду. Өтүп кетсе деле ушул биздин мекен сакчылар, ички иштер кызматкерлерин да майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзгөчө бүгүнкү өнөр адамдары майрам дагы бир жолу кут болсун. Эң сонун. Биз да жаңы айтып атканбыз, бизде кыргыз элибизде күндө майрам, жакшылыктар көп болсун деп. Кечээ күнү биздин тартип сакчылардын майрамы болсо, бүгүн маданият нысандарынын майрамы. Эртең сиздер таңды жакшы тоссоңуздар, сиздер үчүн деле майрам деле. Туура айтасыз. Анан чу дегенде эле баягы эки адам көрүшкөндө чыгармачылык инсандар келгенде эле биз сиздин өнөр сериңизде чыгармачылык чөйрөдө кандай жаңылыктарыңыз бар деген суроодон баштайбыз. Ооба, туура айтасыз. Акыркы жаңылыктарыңыз. Акыркы жаңылыктар абдан көп. Жаңылыктар бир чоң жаңылыгыбыз ошол өзүңүздөр билесиздер, мен Султан Ибраев атындагы Улуттук кыргыз драма театрында актриса болуп эмгектенем. Ал жакта аябай чоң спектакль койдук. Илек деген автору Султан Раев. Муну биз кече 25-26 күнү чоң Бизге дагы долдуруп көзүндөп мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин экөөбүзгө жана дагы жалпы телевизорго чакан концерт берип өттүңүз. Рахмат. Керексе ушул сахнадан туруп жалпы бүгүн кесиптештериңизди, жалпы эле маданият кызматкерлерин да бир жолу куттап коеюн. Чоң рахмат. Негизинен ушундай таң эрте, ушундай баарыбызга жагымдуу маанай тартуулаган өзгөчө сиздерге рахмат. Ушундай дайыма эл менен алтын көпүрө кылган биздин эң сүйүктүү телеканал Ош Пиримдин жалпы жамаатына абдан ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле дагы бир жолу ушул мени көгүлтүр экрандан көрүп жаткан кесиптештерим, урматтуу маданият кызматкерлери, баарыңыздарды бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктаймын. Баардыгыңыздарга албан ийгиликтерди ушул өнөр сахнасында ар бириңиздер ханыша жана хан болушуңуздарды чын жүрөгүмдөн тилектешмин жана каалаймын. Дагы бир жолу майрам көңүлдүү өтсүн демекчимин. Көп рахмат бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет тааныштырдылы, бүгүн бизде конокто ырчы, аткаруучу, актриса, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова болду. Биз көрсөтүүбүздү алда карай улантабыз. Сөзсүз түрдө. Андыктан бизден эч кайда алыстамай жок. Анткени кызыктын баары сыкка айта кетели алдыда.